Бекмамат Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университети. Жалал-Абад колледжи. БКМ 0120 тайпасынын студенти Самирбек кызы Айназик. Эне тили методикасы сабагынын кайтарым байланыш сабагы. Окутуучу Макамбай кызы Райкан. Сабактын темасы М тыбышы менен балдарды тааныштыруу. Алгач балдарга М тыбышынан кеткен жаныбарларды же болбосо буюмдарды көрсөтүп, алар эмне экендигин сурап алам. Мисалы, маймыл. Андан кийинкиси мамалак. Кана кийинкиси эмне деп ойлойсуңар балдар? Бул музо. Балдар буну адашып торпок деп айтышы мүмкүн. Музо. Кана эмесе китебиздин 25-бетинде М тыбышы турат. Кана балдар ачабыз. Эмнелерди көрүп турабыз балдар? М тыбышы. Анда эмесе ма, мо, ме. Мени кайталагыла артынан. Ла, ло, ле. Ка, ко, ке дейт. Кана балдар, бул жерде картинкада эмнени көрүп турасыңар? Туура айтасыңар балдар. Бул жерде мамалак. Мамалак эмне кылып жатат? Мамалак бүлдүркөн жеп жатат. Азаматсыңар балдар. Андан кийинки картинкабызды карасак, эмне турат? Эмне деп ойлойсуңар балдар? Түгүндө бизге таап алгылачы деп түгүнө бизге төрт бурчтуктарды калтырыптыр. Кана ким табат? Азаматсыңар балдар. Бул мышык. Мышык дайыма үйдө болот, үйдүн жаныбары. Кана балдар, кана эмесе картинканы карап, бул эмне? Буну таап алалычы? Бул жерде кандай сөз жашынып алган? Кайсыл тамгалар жашынып алган? Кана биринчи картинканы карайлы. Бул эмне экен? Маймыл. Маймыл. Туура айтасыңар балдар. Кана балдар, эми менин артымдан кайталап окугулачы. Мал. Мала. Макал. Калама. Мол. Алма. Амал. Мамалак. Азаматсыңар балдар. Кана эмесе балдар, бул жерде сүйлөмдөрдү улагылачы деген нерсе турат. Сүйлөмдөрдү улайлыбы? Кана эмесе биринчи сүйлөмүбүздү улайлык. Бул мамалак дейт. Мамалак бүлдүркөн жеп жатат десек да болот балдар. Кийин акак калама дейт. Калама деген эмне билесиңерби балдар? Буну дайыма апаларыбыз жаап берет. Буну казанга салып, токошту акак кылып бышырып берет. Бул акак калама. Биз бүгүн акак калама жедик десек болот. Марал алма. Марал алма жеди деп да түссөк болот экен. Мышык чычканды кубалап жатат десек да болот. Азаматсыңар балдар. Кана эмесе кийинки сүрөтүбүздү карайлычы. Бул жерде жарыш болгону жатыптыр балдар. Карасаңар, кана ушулардын кайсынысы Марага биринчи жетет деп ойлойсуңар? Мара деген бул жандыктар барып токтой турган жер. Демек Мара деген эмне экен? Кимиси биринчи келет ушул жерге экен, Мара. Азаматсыңар балдар. Кана эми баардыгын бир сыйрадан кайталап чыгабыз. Сабактын акырында балдарга М тыбышы тартылган картинкаларды таркатып, бүгүнкү өткөн тыбышыбыз М тыбышы деп дагы бир сыйра эсине салабыз.